Ай менен бычмачы жомок. Ушул биздин жомокто бир бычмачы бар экен. Тиктирсем деп бир көйнөк хан кызы да зар экен. Анын тиккен көйнөгү өтө кооз болчу экен. Ар түс берип куулуп, көңүлгө куп толчу экен. Тиктирсем деп бир көйнөк асмандагы ай дагы көп суктанып көйнөккө кетип жүрдү айласы. Түшүп келди бир күнү бычмачыга жалдырап, тигиңиз мага бир көйнөк, өз көйнөгүм жалтырак. Макул болуп бычмачы айдын боюн ченеди, даяр болот көйнөгүң бир жумада кел эми. Айткан күнү ай келет, тигилгенде көйнөгү кичине келип батпады, туура келбей өлчөсү. Жаңы көйнөк кийем деп апта сайын ай келет, батпай көйнөк таптакыр, улам тиксе тар келет. Чоң көйнөк тиксе бир күнү ай илмейип калыптыр, айга көйнөк быча албай, бычмачы байкуш каарыптыр.